Golden Delicious илимий аты. Бизде Кыргызстанда Золотой грин деп коебуз. Карасаңар деген ошол сабы турган жерлер мындай бозаруп кетет. Бул оор же зыянкечтен эмес да, бул ошо абиотикалык стресстен болуп атат. Мына күн көргөн жерлери жашыл эмес, саргайып, кызарып кеткен да. Бул товарный вид начар ужачы. Тунук болуш керек, тунук болуш керек. Мына жакта мөмөлөр более тунук да, көйлеккө жакшы болуп, бүт норма сакталган жөнчө. Формалары да өтө сонун. Golden. Мына жерде өтө түшүмдүү. Түшүмдүүлүк өтө жакшы. Просто мыналар уже жараксыз да, буну базарга иштете албайбыз. Буну ошо переработка жолу менен как же болбосо согун чыгарганга иштетпесек, атак мындай кылып өндүрсөк болбойт. А мынау кыйла жакшы да, карагандачы. Өтө сонун. Буну чет өлкөгө чейин экспорт кылсак болот биз. Мыналар өндүрдөн да ошондой. Кайсылары? Аны точно билиш кыйын. Бул жак түшүм жыйналып аткан ошо Red Cup деген сорту. Спур түрүндөгү алма, биздин Red Chief, Super Chief, Scarlet Spur деген алманын сорттарындай да. Карлик М9 подойн уланган. Көрүп атасыңар түшүмдүүлүгүн. Спур деген сөз ошо мөмө бүчүрү деп коебуз. Мына бир бутактан быжыраган мөмө боло берет булардачы. Кочкул кою кызыл экен. Жерамин сорту ушундай кою кочкул. Scarlet Spur дагы бир аз буга жакын. Ноокаттан мына жерде климаты жакшы болгондуктан мына алма өтө жакшы кызарган да. Мисалы Black Diamond деген кара алмаз деген бир алман сорту бар. Ошону Кыргызстанда өтө кызыгып сурай беришет. Мына ошол ноокатта эле жөнөкөй эле ошол Red Cup сорту деле дал ошондой сапатка ээ мөмөлөр чыгарып атат да. Бунун ошо Black Diamondдан эч кандай айырмасы жок. Мынаны арчып койсоңор, кою кочкул кызыл. Ошо кыргыз жана түрк өлкөлөрү, бүт Өзбек, Түркия, Азербайжанга окшогон, Түркмөнстанга окшогон өлкөлөр ширинди жакшы көрөбүз. Кычкылды эмес, ширинди көбүрөөк сүйөбүз. Шириндикке өтө жакынбыз. Экинчиси кою кызыл дегенде биз ширинди түшүнөбүз да. Мультфильмдерде, кинордо кызыл алма көрсөк эле биз ширин деген түшүнүп келебиз автомат түрдө. А көрө турган болсок, ушул Golden Delicious алмасы деле даамдуу, ширин. Granny Smith деле толук бышканда ширин, сахары көбөйөт буларда делечи. Европа, Россия окшогон өлкөлөр жашыл сары алмаларга дагы базары жакыныраак. Араб өлкөлөрү, түрк өлкөлөрү, түрк тилдүү өлкөлөр дагы кою кызылды жакшы көрө беребиз да. Ушундай кара кызылды эле өстүргөндү каалап турабыз. Силер аянтыңар чоң болсо, чет өлкөнү багыт алышыңар керек. Ошо жака сатам. Алар кандай алма жакшы көрсө, ошону өндүрүшүңөр керек. Анан кичинекей болсо, анда Кыргызстан ичин ойлоносуңар. Кыргыздар кандай жакшы көрөт? Өзбектер, орустар, Кыргыздын ичинде кайсы улуттар жашаса, ошол элдердин тамак тады деп коет. Ошо кандай алманын сортторун, даамын, түсүн жактырса, ошолорду өндүрүүгө аракет кылышыңар керек да. Бул только Кыргызстандын ичинде эле продажа болот да. Жок, бул жер 15 гектар, 25 000 дана дарак бар. Толук түшүмгө кирсе, бул жер 100 000 тонна, 100 000 болбосо 75. Даны время ушул Кыргызстанда эле сатылып атат. Неге? Мөмөнүн саны азыраак, толук түшүмгө кире элек. Мына карасаңар, спур түбүндөгү шагырап турган мөмөнү. Спур түбүндөгү ушул экинчи жылы мына быйыл бутак пайда болду. Быйыл жаздан баштап мына жерден кескен экен, лидерди улап өстү бул. Жанынан лидер конкурент болуп, тар градуста бир бутак пайда болду. Мына жерден ылдыйынан былтыркы бутак, былтыр мындай эле болгон, быйыл мындай спурларды пайда кылды да. Спурларды пайда кылды, ушу мөмө бүчүрлөр ар бири гүлдөйт, 5тен 7ден 10, 13кө чейин гүл чыгарат, жалпысынан 5 эле гүл чыгарат. Ар бири 4тен 5тен да мөмө кармай алат буларчы. Жок эле дегенде бирден мөмө кармайт. Мына жерде быжырап турган ошол да, быжырап турган ушундай болуп быжырап кетет. Мындай сорттор Red Chief, Scarlet Spur, Super Chief деген сорттор, Oregon Spur, аттарында Supur деген сөз бар италия сорттордочу. Red Cup деле ошо спур түрүндө сорт экен, мына көрүп атабыз. Быжырап турганы эгер мөмөгө зыян бербесе, карайсыңар, аны даракка бул азыр толук түшүмгө кире элек болгон үчүн жай элек да булчу. Кийинчерээк бул жака мынау бутакта бир дана мөмө жок. Буга да 2 килограмм, 2,5 килограмм мөмө байлайт. Мынага байлайт, буга бөлөт, ошондо мына жерди суюлтат. Жалпысынан бул дарактан бир 30 килограмм мөмө алса, гектар башына бир 60 тоннадан түшүм алат мына жерденчи, 4кө 1 кылып эккендечи. 2000-2500 мөмө болот. Мына эми азыр эми бул жаш дарак болгон үчүн мыналарды байлап, булар кийинки жыл спурга айланат. Мына спурлар кийинки жыл мына жерде шагырайт, мындай болупчу.
Ушундай болуп түшүм барган сайын көбөйөт. 5, 6, 7 жыл мындай тепкич менен жылдан жылга көбөйүп кете берет. 2 килограмм, 5 килограмм, 10-15 килограмм, 20-22, анан 30-35 болуп, ошо нормада кармап кетесиңер. 15-20 жыл боюнча ушундай түшүм аласыңар. Көрүнүш. Силер болсо ушундай табияттын ичинде мөмөнү жеп, ушундай дарактар менен экологияга да пайдалуу. Канча клеткаларды эме, абаны, кычкылтекти пайда кылып атат. Глобальный потеплениянын алдын алып атат мына дарактар. Боз жаткан жерлерге суу чыгарып, ушундай бакка айлантып койгон ушул Азирет экеге, ушул жерде аксакалдарга да рахмат да. Ошо кыргыздын башын бириктирип, кооператив түзүптүр ноокат алмас деп. Бирикпесек, мындай бир чоң бир нерсеге айланбасак, ар ким сен 10 тонна, сен 20 тонна өндүрө бересиң, каяка сатышты билбей, бирөөң арзан берип коесуң, бирөөң кымбат сата албай тура бересиң. Кооператив болуп алсаңар, бир бааны чечесиңер, мен бул сары алмам 40 сомдон төмөн түшүрбөйм, кызыл алмамы 50 сомдон төмөн түшүрбөйм дейсиңер, баарыңар ушуга баш ийип, анан айтып атат го, чоң жер болсо фуралар өзү эле келип токтойт. Силер сатыштан деле маселе көп, кыйынчылык болбойт да. Качан маселе болот? Качан ошол бизде кичинекей өндүрүү. Аз жерге деле техника ал жака бул жака бурулуп берип, жолдор кетире берип, расход көбөйөт да. Чоң жерге узун кылып коесуң, 200-300 метр, трактор бир бурулуп коет, 2 жол таштап коесуң башын аягына. Ар 200-300-400 метр сайын бирден жол коюп коесуң. Бүт өнүккөн өлкөлөр чоң бактар ушундай система курулат. Азыр бул көрүп атканыңар түштүк Кыргызстандагы эң заманбап бак да, мындайча айткандачы. Ошонун кадырын билип, бул жак менен мамиле кылып, келип көрүп үйрөнсөңөр болот. Бул жерде азыр бир күндө 4 саат, 3 саатта үйрөнө турган нерсе эмес. Бул жерде силер скелетин гана үйрөнөсүңөр, сыртында. Кандай кылсам эмне болот? Мен кылсам болобу? Эмне деген сорт? Кандай жерде жакшы кызарат? Түшүмдү кандай жыйнаш керек? Каяка сатып атышат? Канчадан сатып атат? Жалпысынан мотивация алып кетесиңер да. Адам бир максат коюп багыт алгандан кийин анан катуу иштеп баштайт. Максат коюшуңар керек. Максатыбыз силерди кызыктырыш да. Силер кызыккандан кийин биз токто десек дагы токтобой түнү күнү изилденип окуйсуңар. Кызыктырбаган балага мээсин ачып куйсаң дагы ал албайт. Уруш кылайсың, башка кыласың. Ошон үчүн өзүңөр мындай өнүгүүнү көрсөңөр, кызыксаңар, мына жерде азыр өзүңөр санагыла. Бир дарак 30 килограмм эме берсе, 4кө 1 кылып эксек канча болот? 4 метр квадрат. 2500 көчөт батат. 2500'ді 30 килограмм көбөйтүп салгыла. 10га көбөтсөң 25 тонна, 50 тонна, 75 тонна. 75 болсун, 60 тонна болсун бизге. 60 тоннаны баасын 30 сомдон эле санагыла. 6 жерде 3-18. 1 миллион 800 болуп калабы? 2 миллионга жакын киреше да 1 гектар жерден. Силер бир 10 гектар бак куруп ала турган болсоңор, үй бүлө, бала чака, небере, тууган урган баарын иш менен камсыздап, кеңири 2 миллион эмес, 20 миллион акча табасыңар, 15 миллион. Мен 30 сомдон санадым. Мындай минимум кылып санап атам да. Сатканда 80 сомго чейин сатып атат Кыргызстанда мынаны ички базарга. 80 сомго чейин 1 килограмм алманы. Бул жерде ошол дүйнөлүк стандарт 25 сом, 30 сом тегерек болуп атат азыр. Ошо мен айтып атам. Кыргызстанда андай өндүргөндөр аз болгон үчүн аз кымбат болуп атат. Алма жеңил болгон үчүн баары көпчүлүгү алма көтүп атат дагы. Полукарлик кылып эле билбеген деле, билбеген деле алма кылып атышат. Неге алма жеңилирээк? Алма кышкы суукка чыдамдуу. Башка түрлөргө караганда минус 40ка чейин мына өзөктөр чыдайт да. Ошон үчүн Сибирде дагы алма өсөт. Россиянын эң суук жеринде. Өрүк өспөйт, шабдал өспөйт, мисте өспөйт, бирок ошо өсөт. Экинчиден, эрте жазда кеч гүлдөйт алма. Кеч гүлдөйт. Бир гүлүнөн жалбырактар чыгарат, андан кийин гүлдөйт. Аралаш гүлгө, аралаш бүчүргө булар. Кечирээк гүлдөгөн үчүн эрте жазда үшүктөрдөн азыраак зыян көрөт. Өрүк, бадамга окшогон, кара өрүккө окшогон түрлөрү караганда дагы азыраак зыян көрөт. Өрүк эккендер билесиңер, мисалы, кээ бир жылдары 1 граммдан эме албай бош эле өткөрөсүңөр. Только удобрение бересиң, суу бересиң, бесплатно иштеп бересиң ошол даракка. Бир тыйын кириш таппайсың, только чыгаша. Анда маселеси дагы жок да мунунча, анардын, алма алмурттунча. Үчүнчүсү узакка сакталат. Кулпунай, шабдалы, өрүк, малинага окшоп 3 күн, 5 күн, 1 жумада, 2 жумада бузулуп калбайт. Узакка, эң азы 3 ай, асты 1 жылга чейин сакталат сортуна жарашачы. Болгону туура үзүп түшүмүн, туура сактаганды билишиңер керек да. Технологиясын үйрөнүшүңөр керек. Ошо 3 жылыңар, 2 жылыңар, 4 жыл убактыңар калды. Ал бул ишиңер макул, важный болушу мүмкүн. Бирок оюн күлкүгө жетишип, ишиңерге, тууган уруңар менен катташканга жетишкени сырткары илимге основной бир 60-70% убактыңарды бөлсөңөр жетет силерге. 30% ойногула, уктагыла, жегиле, ичкиле, 60-70% убактыңарды илимге бөлсөңөр, үйрөтө турган адам келип атканда үйрөнүп, баскыла дегенде барып, көрүп, активный катышып, силерден бир 200 сомгарды эмес бул жерде силерге үйрөтүп калышта. Мен кутта эле ушундай сабактарды өтөм. Ар бир адамдын 4 миңден жыйнап алам. Мына жерден азыр 40 миң, 50 миң жыйнашым керек эле бүгүнчө.
Мен 1 тиын калабам. Азыр өзүм чөнтөгмөн чыгарам 500 сом, 1000 сом, маршрутка беришибиз керек. Эмне үчүн? Ради Кыргызстанда, Кыргызстандын агрономиясы өнүксүн ушу мен Турцияда да иштер бар эле. Ал жакта дагы жакшы иштерди, Бишкектен жакшы иштер, сунуштар келди. Мындай ошол нерселердин кадырын түшүнүшүбүз керек кээдечи. Кадырын түшүнбөсөк болбойт. Силер качан чоң ишкер болгондо анан кеч болуп калат. Ал убакта мени таппай каласыңар, тапсаңар дагы мен паланча 5-10 миң доллар менен договор түзүп гана иштеше алам да. Ал бесплатный убактар уже өтүп кетет. Азыр мен мугалим, мен акысыз үйрөндүм, силерге да акысыз бере алам. Студент болуп ушул жерге келип калган пешениңер бар экен, 1 ай болобу, 5 ай болобу үйрөнгөнгө аракет кылышыңар керек. Мен сырттагы деле мына жигиттер менен мамилем бар. Дос ака ини катары жүрөбүз. Эч кандай таанышчылыгым жок. Кече эле таанышкам өзүчө. 1-2 жыл, 3 жыл болду астына. Бирок алардан мен көп нерсе үйрөнүп атам. Менен алар көп нерсе үйрөнүп атат. Ушинтип бири-бирибизге пайда келтирип, максатыбыз таза болгондон кийин Кыргызстанды өнүктүрөбүз. Ушундай нерсе болуп атат да. Жалпысынан ушул нерсе мындай. Эми сабактан да бир аз сабак болсун, жашоонун сабагы. Мыналарды өзүңөр көзүңөр менен көрүп атасыңар. Эми сөзсүз дагы эмне деп доказательство келтириш керек да. Ушул нерсени көргөндөн адам уже ой жүгүртө башташ керек да. Эми мен ушуну кантип жасай алам? Сорту эмне экен, тамыры эмне экен, арасын канча кылып туруп көрдүңөр, жазып алдыңар, видеого тартылды. Ушуну келечекте мен силерге сунушум. Бүгүндөн баштап бир аз акча чогултуп, 50 сомдон, 30 сомдон, 100 сомдон кийинки жылы 10 көчөт болсо дагы эгип көргүлө. Карлик же полукарликтен эшигиңердин астына, тууганыңардын үйүнө. Ошол жерде кала берсин, мөмө түйсүн, силерге сообу тиет, рахматын айтат. Көргүлө, өзүңөр жасап көргүлө. Бутагыла, мен айтканды теорияны практически өзүңөрдүн дараңарда бутагыла. Шун азыр нерсени иш жүзүндө аткарып көргүлө дагы жыйынтыгын көрөсүңөр. Ошо 10 көчөттү, 10 сотукту эптесеңер, силер 100 гектар, 1000 гектарды эптей аласыңар да. Ошого эми алар силердин уюштуруу деңгээлиңер күчтүү болуп, акчаңар жетиштүү болуп турса, ал аянт маселе эмес. Кыргызстанда адырлар, жерлер, море келатып көрдүңөр. Сууну чыгара турган болсок, дагы 1000 гектар кошулат ошо бизгечи. Ушундай аймактан деле жер, сууну жерге айландырып койсок болот да. Болгон адамда каалоо керек. Мына каалоосу бар экен, ушунча катаал кыйынчылыкка карабай ушундай ийгиликке жетип атышат да. Бул ойлобой калам, мындай ойноп күлүп эле кылып койду эмес да. Өтө чоң мээнет. Мен өзүм дагы багым бар, 1 гектарчы, суперчиф деген сорттон. Биз деле мээнет кылабыз. Ушул ишин дагы кылабыз, теориясын дагы билебиз, практикасын дагы аз болсо дагы билебиз. Элдерге үйрөтүп атабыз. Кыргызстанда эми өтө күчтүү адистер аз болгон үчүн бизде дагы кичине баалап коюп атышат да. Атак мен Турцияга же Италияга барсам мен чыпалак болуп калам аердечи. Мени мындай жытканда кошпой коюшат. Эң үйрөнүп ал, сен дагы 1-2 жыл жүр, анан кийин бизге кошуласың дейт да. Бизде мен ушундай болуп атсам, эми өзүңөр эсептеп көргүлө, Кыргызстандын деңгээлибиз кандай. Интернетке кирсең, бүт дыйкандар, багбандар, ушу бизнес кылып аткандар адамдар үйрөтүп атат да. Биз илим алып, илимди жайылтып, китеп чыгарып, мыналарды үйрөтпөй атабыз. Чет өлкөлүк түрк адистер, чет өлкө италиялык адистер, израилдик адистер келип, шпалерасын канча болуш керек, кандай калыңдыкта, канча аралыкта, эмне көчөт, канча жол суу берилиш керек. Ошолор айтып, биздин дыйкандарга, фермерлерге, бизнесмендерге үйрөтүп атат. Алардан биз үйрөнүп атабыз да. Бул уят да мындай. Кыргызстанда илим почти что өлүп калгандын жыйынтыгы болуп атат да. Кичине окууга үйрөнгүлө, кызыккыла. Азыр жашсыңар, мээңер таза, убактыңар бар. Эртең үйлөнүп, ала чака болгондон кийин убактыңар дагы тартыш болот. Акча кысылып, азыр өзүңөргө көп болсо күндө 200 сом акча кетет. Кийинчерээк дагы да чыгашаңар көбөйөт. Ушул нерсени астыдан мына убактыңар туура колдонушуңар керек да. Максат коюпчу. Бул жерде ошол мына сорттор көрүп атасыңар. Бул жерде эле лидер формасында, мына лидер үстүгө кетип атат. Мына бутакка карасаңар канча мөмө бар эми? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 дана мөмө. Ар бир 200 граммдан болсо 1 килограмм 400 грамм, 1,5 килограмм мөмө бар экен мына бутактачы. Кечиресиңер, 1, 2 мөмө дагы коштук. 1,5 ашыгыраак мөмө бар да, 2 килограммга жакын. Менде 2 килограммдык ушундай бутактан 20 дана болсо 40 килограмм мөмө болот мына бир дарагындачы. Эгер 15 дана болсо 30 килограмм мөмө болот. Мына жер бир аз жышыраак, мына мөмө дагы анча-мынчасы кичинерээк болуп турат. Анча-мынчасы суюлтуп кое турган болсом, мындай мөмө өтө сонун. Чоңдугу, формасы, түсү өтө идеальный да. Мен көзүмдө өтө идеальный бул. Өтө да чоң эмес. Мыналар бир аз кичинерээк экен, анча-мынчасычы. Эми буларды азык менен байланышта да, багуу менен бир аз мөмөсү көбүрөөк болгон үчүн, балким бул көчөттүн жашында мөмөнүн саны көбүрөөктүр бул жердечи. Баягы баланс бир аз жоголуп калган, мөмө көбүрөөк болуп, вегетативный өсүүнү карагыла. Мына жерден бир карышып өсүп калган. Мен эмне деп атам? Мөмө өрген бир 30-35 сантиметр. Бул дагы бир аз өсүш керек. Дагы бир өсүш деген
Дагы бир аз азот көбүрөөк жеш керек эле, дагы бир аз суу көбүрөөк жеш керек эле. Себеби берген азот суусу мөмө көбүрөөк кетип калды дагы. Мыналар азыраак өсүп калды да. Булардын бүчүрлөрү да жакшы өсө албай, ничке болуп. Ушуга карап өлчөйсүңөр да. Өлчөштүн бир канча ыкмасы бар, ошолордун бирөөсү ушу. Бутактарына карап, суу көп берип койдумбу же аз бердимби? Ошол нерселерди өлчөсө болот. Мына кескен жерден байкасаңар кесиптир. Бирөөсү лидер болуп чыккан, эки данасы лидерге конкурент болуп чыккан. Мына кесилген. Мына лидер конкуренттер тар градус менен мынау ичке карап өсүп атат. Мынау деле тик кетип атат. Мынаны калтырып туруп бул экөөнү тең жок кылыш керек да. Бул дагы өзүнчө шактайт, бир аз шактайт. Жетет ушунча алмачы. Şu bir butaktan 2-2,5 kilogramga çeyin 15-20'nın tegirgende mınандай butak payda kılsаңар жетет. Forma bergendeçi. Forma bergende şu жерден 50-60 santimetrden başlap yarıs деп koyuz. Birinci kavat, ikinci kavat kılıp, ikinci kavatlar dagı bir 80 santimetrelerden keyin, dagı bir belgili aymaklardan keyin же болсам almak salmak. Al jagынан bul jagынан bir-birine paralel bolbogon. Butaklar birbirine jakın bolboş керек, alsırak bolup tursa боло берет да. Мына экөөнүн аралыгы жакшы. Ушундай болуп турса бири-бирине мишейт этпейт. А эгерде мына үстүдөгү бутак мына жерден чыкканда же үстүдөгүнүн же астыдагынын мөмөлөр жакшы кызарбай же көбүрөөк пайда болот эле да. Ошону параллель деп коет элек. Жакын бири-бирине өтө жакын болуп калып, бир эле багытка эки бутактын өсүп калуусучу. Жалпысынан ушундай. Сурооңор барбы? Мына жакта дагы неме кылайлычы, мен көлөкөдө туруп алабыз, жемеде жакшы тартылбай атат. Мына жерде бул зымга байланыш керек болчу да, эртерээк мөмө чоңойгонго чейин. Бул азыр салмакты көтөрө албай атат. Шпалеранын, мына гитаранын кылдарында болгон зымдын максаты ушу ашыкча мөмөнү бул дарак көтөрө албайт өзү. Көтөрө албаслыгы үчүн биз стойка зым тартабыз, ушунча расход кылабыз да. Расходдун жыйынтыгында жакшы бир ошол 30 килограммдуу ушул кичинекей тамырга ээ болгон дарак эме кылып кетиш керек. Бул жөн койсоңуз сынып да калышы мүмкүн. Өтө салмагы оор, мына жерде бир 10-15 килограммдай турат да. Мына алманын ар бири бир 300 грамм тегерегинде чоңураак экен. Бул жерде кыйла алма бар, мына жери. Эмеге байланыш керек эле, шпалерагачы мына байланган окшойт. Эми бул жерде убакыт жетишпей дагы байлай албай калат да. Чоң фирмаларда ушундай убактысы жетишпей, башка болуп, андай дагы учурлар болот. Эми жалпысынан мөмөнү суюлтканда дагы эки жол бар, билесиңер. Химиялык жол менен, же болбосо кол менен. Эгер жериңер кичинерээк боло тура болсо, кол менен суюлткан эң жакшы болот. Аралыктарын бирдей аралыкта таштайсыңар. Өтө жыш болгон жерлерин суюлтасыңар, мөмөнүн баардыгы тегиз бирдей сапатта болот да. Жакшы чоңоет, бирдей болуп, формасы бирдей болот, жакшы бирдей болуп кызарат. Сапаты эң астыңкы сапатта болот да. Ал эми химикат менен мындай чоң жерлерди кол менен мүмкүн эмес. Мындай жерлерди эмне кылабыз? Трактордун ортосуна ооруларга каршы чачкан аба менен пульверизатордун чоңдору болот. Ошого эле атайын фитогормондор бар, гүлдөрдү кууратып кое турган. Ошол дарыларды чылап туруп, нормасын, дозасын өзүңөр эме кыласыңар, 30% гүл өлсүнбү, 50% гүл өлсүнбү, 70% гүл өлсүнбү. Карайсыңар дагы ошо 30% гүлүн өлтүрө турган кылып дозасын даярдап туруп, трактор менен бир жүргүзүп кетсеңер, кайсы жерге ошо химикат тийсе, ошо гүлдөр куурап кала берет. Ал жер мөмө бербейт. Силер өзүңөр башынан гана өлтүрүп коесуңар да. Ошо суюлуп калат. Эми кээ бир учурда мына жер жыш мөмө болуп, мына жер вообще мөмөсү жок болуп деле калышы мүмкүн. Трактордун ошондой жаман жагы бар. Бирок чоң жерде андан башка вариантыңар деле жок да. Чоң жерди кол менен кылып бүтүш мүмкүн эмес. Январдын биринен бутаганды баштайбыз дейт. Неге булар эрте бутап атат? Жетише албайт. Физически мунча даракка ошол 10-15 адам менен силер февралдын ортосунан баштагыла десек, жетише албай каласыңар марттын ортосуна чейин. Чоң жерге эрте башташат. 100 гектар, 50 гектар, 30 гектар, 20 гектар чоң жер болгон үчүн дагы эртерээк баштайт. Ошондой узаараак эме болот да. Эми адам саны көп болсо профессионалдуу бутоочулардан ал учурда бир аз башкача, бирок бизде эми командалар бир 10-15 эле санда болот да көбүнчөчү. Туркияда деле ошондой. Негизи эң жакшы ошол катуу суу өтүп кеткенден кийин бутаганы жакшы болот, бирок акыркы жылдары мына глобалдык ысынуунун улам, анын үстүнө жумуш дагы жетишпейт. Андай болбосо деле анча мишейт, зыянга учурабайт дейт. Мына жерлерде алмалар карасаңар, тик-тик өскөн бутактар көбүрөөк да. Неден пайда болуп атат? Аларда бир да мөмө жок, кайра ичин көлөк болуп атат. Буларда мөмө да аз экен, көп кескен, ал вегетацияны өсүүгө түрткөн да. А буларда азыраак кесилген, мөмө көбүрөөк. Балансты кармашыбыз керек да. Мөмө да болуш керек, бутагы да болуш керек да. Мыналарды карап көрсөңөр, мыналарда өтө эле мына жерлерден кесип салган, кыска кылып, жана баягы эле айткандай, бир карыштан кесип салган. Мына жери кийинки жыл мөмө берет мына спурларчы. Бирок
Бул жагы уже нормадан ашыкчасы менен өсүп кеткен да.